Барсыңарбы? Ой, бир кичине Аксайды коёсуңарбы, койбойсуңарбы? Жашайыкпы, жашабайыкпы, же көчүп кетейикпи акыры? Ой, чоңдор барсыңарбы, жоксуңарбы? Ой, чоңдор, чоңоюп кагырлагыр. Кабарабайсыңарбы бизди? Биз мантип жүрөбүз. Жаш балдарыбыз менен, небере чеберлерибиз менен, оорулуулар бар, касалдар бар. Каяктасыңар? Өзүңөрдүн жаныңарды ойлойсуңар. Бейбечараны ойлобойсуңар. Көргүлө, кегиле, мына Аксайды келип көргүлө. Кеч кирип кетип атат. Бардыгыбыз көчөдө, талаада жүрөбүз. Жашоо жок бизге. Койсоңор койгула. Жашасак, жашасак жардан наракка баарыбыз түртүнүп өлөйүк. Энди кетпейби булар? Чек арадагы чыр. Аксайдан көчүрүлүп келген адамдар түнү менен мектептерге жайгаштырылды. Кече 22 июлдан 23 июлга караган түнү Аксай айылынан Баткен шаарына 300дан ашык адам көчүп келди. Бул тууралуу аймактык кабарчыга уюштуруучулар билдиришти. Маалыматка караганда алар түнү менен номер 57-лицейге, номер 3-мектепке жана Ленин орто мектебине жайгаштырылды. Алардын ден соолугу жана коопсуздугу көзөмөлдөнүп жатат. Тиешелүү иштерди жүргүзүү үчүн атайын штаб түзүлдү. Окуя тууралуу эскерте кетсек, кече 22 июлда саат 17-лерде Баткен районунун Аксай айылындагы кыргыз-тажик чек арасында чыр чыкканы маалым болгон. Маалыматка караганда Аксай Ворух жолундагы 4 көчө тилкесине тажик тарап өлкө президенти келет деп даярдык көрүп жатышкан. Саат 17:20 тажик тарап шарттуу чек арадан 1 метр аралыкта желек орнотушкан. Кыргыз тарап нааразычылыгын билдиргенде тажик жарандары желекти 2 метрге өздөрү тарапка жылдырышкан. Кыргыз тарап эске тумба тилкесине эске Аксай деген жазууну орнотушканда тажик тарап аны сындырып салышкан. Бул окуялардан кийин саат 17:50 эки тарап уруша кетип, бири-бирине таш ыргытыша баштаган. Жаңжалга бул жол менен кыргыз тараптан 40ка жакын киши, тажик тараптан 50ге жакын адам катышкан. Кечинде Баткен районунун Аксай айылынын тургундары кыргыз-тажик чек арасында чатактан улам Баткен шаарына жеткирилип жатканы кабарланган. Маалыматка караганда 5 кичи автобус менен адамдар алынып келген. Дагы 7-8 киши автобус адамдарды ташып келери айтылып жаткан. Маалымат булагы Турмуш Кейжи сайты. Чек арадагы чыр. Абал оор бирок көзөмөлдө. Кыргыз-тажик чек арасында бүгүн 23 июлда саат 7:30га карата маалымат боюнча абал салыштырмалуу туруктуу. Бул тууралуу чек ара кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Ок атышуу токтотулду. Чек арачылар күчөтүлгөн режимде иштеп жатат. Исфара-Ворух унаа жолу жабылган бойдон калууда. Кыргыз жана тажик чек арачылары, укук коргоо органдары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жаңжалдын алдын алуу боюнча иш-аракеттерди көрүшүүдө. Кыргыз чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев Баткен облусуна учуп кетти деп айтылат маалыматта. 22 июлда Аксай айылынын тургундары менен Ворух анклавынын жашоочуларынын ортосунда пикир келишпестик орун алган. Уруш учурунда жарандардын бири курал колдонуп ок чыгарган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы жаңжалдан 8 адам жабыркаганын, экөөсүнө операция жасалганын кабарлаган. Аксай айылынын жашоочусу болсо 11 адам жабыркап, алардын 9-у октон жаракат алганын айтты. Жаңжал боюнча кыргыз жана тажик чек ара кызматы да билдирүү таратты. Тажикстан тарап жаңжалдан 1 адам каза болуп, 10дон ашуун адам жаракат алганын маалымдады. Тажикстандын чек ара кызматы кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдан 1 адам каза болуп, 10дон ашуун адам жаракат алганын билдирди. Мындан сырткары Ворух айылынын жашоочулары эки өлкөнүн президентинин жолугушуусуна даярдык көрүп жатканда чыр чыкканы айтылат. Даярдыктын алкагында Воруктун жашоочулары Тажикстандын желегин илип жатышкан. Саат 16:35 чамасында кыргыз жарандары буга каршылык көрсөтүп, өз алдынча жерди казып, Аксай деген жазууну жана өлкө желегин илип коюшкан. Бул иш-аракеттер Тажикстандын аймагында болгондуктан Воруктун жашоочулары каршылык көрсөтүп, эки өлкөнүн жарандарынын ортосунда чыр чыккан. Кыргыз жарандары таштарды ыргытып, аны менен катар курал да колдонгондуктан Воруктун бир жашоочусу октон каза болду. Дагы 3 адам жаракат алды. Ыргытылган таштардан 7 адам жаракат алып, ооруканага жеткирилди. Бул арада кыргыз жарандары Исфара-Ворух жолун жаап салышты. Эки өлкөнүн башчыларынын жолугушуусунун алдында чыккан окуя кыргыз чөйрөсүндө чек арада тынчтык болушун каалабай, чагымчылдык кылып жатышканын кабар берет. Азыркы тапта окуя болгон жерде кыргыз жана тажик чек ара кызматынын расмий өкүлдөрү турат деп билдирет Тажикстандын чек ара кызматы. Маалыматка караганда ушул аптанын соңунда президент Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Исфара шаарында жолугушуп, кыргыз-тажик чек арасын тактоо маселесин сүйлөшмөк.